Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. Мен бүгүн бир темага токтолуп кетүүнү туура көрдүм. Бул шайлоодон кийинки Facebook баракчаларында жүрүп аткан маалыматтар жөнүндө сүйлөйүн деп турам. Биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаров жөнүндө төмөнкүлөргө токтолгум келип турат. Албетте, Кыргыздын эң күчтүү саясатчыларынын бири Адахам Кимсанбаевич. Эмгеги элге белгилүү. Өтө көп шайлоочулар, колдоочулар колдоду. Эми шайлоо бүткөндөн кийин 1-декабрь күнү Адахам Кимсанбаевич Бүтүн Кыргызстан партиясынын түзүлгөнүнө 15 жыл майрамы менен чогуу шайлоо жөнүндө өз пикирин айтты. Болду. Ошол боюнча бир жолда чыгып жаңы билдирүүлөрдү бере элек. Ошого карабастан мына кээ бир Facebook баракчаларында фейк баракчалар дейбиз. Ал фейк деген англис тилинен которулганда жалган дегенди түшүндүрөт, ложный дегенди. А мен кыргызчага которуп касамкор баракчалар дейин деп атам да. Ошо касамкорлордун баракчалары биздин лидердин сүрөтүн коюп алып, мына дагы канча күн эсептейсиңер, биз даярбыз, жана башка ушул сыяктуу чакырыктар сыяктуу бир демкелерге үндөгөн сыяктуу постторду коюп атышат. Ошондуктан урматтуу Facebook колдонуучулар, баардыгыңыздар туура мамиле кылыңыздар. Бүгүн шайлоонун жыйынтыгы бүгүн эртең кол эсеп менен Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүрүп чыгат деген үмүттө турабыз. Андан кийин биз өзүбүздүн дагы сунуштарыбызды бергенбиз. Ошолордун баары каралып, жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Мындан кийин мен чоң өтүнүп кетем, дагы бир жолу суранып кетем. Эгерде биздин партиянын лидери ар кандай бир сиздерди кызыктырып аткан болсо, суроолор менен өзү менен чалып байланышып, андан кийин гана ушундай бир чыгарууларды чыгарсаңыздар болот деп ойлойм.